Мен Темирова Чирок, Козбай атындағы орта мектебинин 10 классында окуймун. Менин чоң энем, туугандарыбыз, кыз бала барар жери күйөө, тириликке быж, кайненеңе жага турган келин болушуң керек деген суроолоруна өтө көп ойлоном. Мен бейпил, ийгиликтүү, жакын келечек түзүүнү самайм. Туура, турмушка да чыгам, бирок кези келгенде. Азыр кыздарга болгон зордук зомбулуктар жөнүндө укканымда, зээним кейип, жүрөгүм ооруп кетет. Эмне үчүн, эмне себеп деген суроолорго жооп табыш татаал. Тең туштарымдын күлүп жайнап, ойноп жүргөнүн көргөнүндө абдан кубанычта болом. Мен ушунча тоскоолдуктарды өзүмдүн ийгиликтерим менен жеңем. Мени баарынан кубантканы бул менин ата-энемдин мага болгон ар тараптан колдоосу. Ошондуктан мен бар күчүм менен ата-энемдин ишенимин актоого аракет кылам. Менин ата-энем мени түшүнүп колдогон сыяктуу башка кыздардын ата-энеси сен кызсың, кыздын орду үйдө, кыла албайсың дегендин ордуна кызына жардам берип, аны коомго аралаштырып, кыздын коомдогу ордун түшүндүрсө, анда кыздар деле өзүнүн кандай маанилүү адам экенин түшүнүп, болгон күчү менен ата-энесинин ишенимин актоого аракет кылмак. Кыздар деле коомго өз салымын кошуп, келечекте ийгиликтерди багындыра алат. Мен кыргызымдын кыздарынын келечеги кең, ден соолуктары чың болушун каалаймын жана гендердик теңдик үчүн күрөшөм.